Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу достор. Бизге бүгүн пияз ташкан заказ түштү, заказ алдык. 6 машина болуп жолго чыгып кетип баратабыз. Алдыда бир машина, жана калган машиналар аркада. Кетип баратабыз азыр. Барып полияга барганда силерге пияз туурасында кичине маалымат берем. Биздин видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Билбегендер үчүн Кореяда кандай иш кылса болот дегендер үчүн бир аз болсо дагы суроосуна жооп. Кандай иш кылса болот, пияздар кандай эгилет, ошо туурасында кичине видео тартып киргизмекчибиз. Антан биз менен болуп туруңуздар. Алдыңкы 15 мүнөттө. Бүгүн 20-июнь. 6 машина бир адрес боюнча келдик. Азыр мына Сажан келди. Как раз 6 машина менен 6 бала. Азыр кандай полияга барабыз, эмне жүктөйбүз, видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Мына машина аркасынан айдайбыз азыр. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Эмне жүктөгөнүбүздү, кайерге апарганыбызды да акырына чейин көргөзөм. Мына достор, мына жак кече күнү эле чеснок пияз болчу, уже айдап ордуна күрүч шалы эгип коюптур. Мына өткөндө мен тартып көргөзгөн шалы эгчүү техника мында турат. Биз азыр адрес боюнча жанагы хазайынды ээрчип баратабыз. Азыр бизге кайсы жерден эмне жүктөштү көргөзөт. Биз дальше жүктөп кайсы жерге апарып жүрөбүз, аны дагы көрөбүз азыр. Мында машиналар баардыгы катар тизилип турат, мына көрдүңөр. Азыр жинайбыз. Ой, неге толбайсың? Берде 2000 мешек ашык бар. Ona benim üçün almayısın, atmayısın. Üçü çoğuken bir iki tane. Mına dostlar, biz hazır gelgen polyanı gördüğünüzler 2000'den aşık var deyip mınal jerde. Mınal piyazdı. Piyazdı jükteyiz hazır. 2000 meşekten aşık meşek var eken. Ne gördüğünüzler? Sizlerge Güzel koyun hazır. Dostlar, баягы Кореяда иш кандай болот, эмне иш кыласыңар, пиязды кандай эгишет, кандай жүктөйт деген суроолорго бир аз жооп болсун деп эле мен бул видеону тартып атам. Мына азыр кирдик, полялар ылай, өзүңөр көрдүңөр, 2 күн катар жамгыр жааган, азыр кирбей атып эле бияктан тыгылып атабыз. Киргенде эле башында мындай машинага жол ачып алабыз. Анан ошол жол менен кирип, алда мындай 2 капталынан жүктөй беребиз. Бир аз жүрүп, накат кылып алабыз. Мына жакта ошо машиналар тыгылып атат. Жолдор ылай, кирген машиналар тыгылат. Отурла, кичине түртүп койлу. Аркада дагы машиналар жүрөт. Мына достор, жаңы эле машиналарды кирдик. Жолдор ылай, жана көрсөткөндөр полиядай тиип калды. Уже отуруп калдык. Мына экинчи машина аркасы менен кирип баратып, бул дагы тартып колеяга түшүп калды. Бул дагы отуруп калды. Азыр трактор менен тартып чыгарабыз дагы. Андан кийин мал жагынан көргөзөйүн. Отуруп калды. Бутуң менен бассаң кирип кетип атасың бул жака. Аябай поле ылай экен. Бул болсо жүктөп атат азыр. Мына трактор келди. Мощный трактор келди. Шундай да чиле. Мына машина кирип атып эле тыгылды. Мына болсо кирип баратат. Арка эми кирет. Азыр могу трактор менен тартат. Тартып чыгарат, андан кийин колдон келишинче дагы жүктөп ташыйбыз. Погода дагы күн ачылбай, күн бүркө. Кече күнү эле жамгыр токтогон. Мындай каерде болсо мамайдын көрү. Кореяда деле акча табыш оңой эмес. Бул жакта деле ошо иштесең иштейсиң дегендей. Мына трактор келет ат. Иго. Анам. Иго теңги коя. Азыр мен тартат. Тартып чыгарат. Kimlergedir kızık bolsa gerek деп тартатам бұл видеоны. Ағара чейин көрүп
видео жаққаныңызда класс басып қолдап тұрыңыздар демекшімін. Мына достар, мені тартып шығарды бұл жерден. Бұл жерден мені тартып шығарды. Азыр мынау машинаны тартқан атат. Бұл Bongo 1 тонна 200. Чытырбыды болмаса жардам бербейт экен да, кара. Азыр мынау машинаны тартат. Жоқ, азыр машинасын салды. Тракторге азыр. Мынау машинаны тартат. Чекеден тыгылып атабыз. Мынан карагылачы, бул корейстерде техникалар аябай сонунда, мына карагыла. Аябай чоң трактор. Аркасында мына фрезер менен тегиздей турган, майдалай турган, каласамы көпшүсү менен. Ушул тракторлар могул жерде корейстин өзүнүн акчасына, мен адашпасам, билгендер комментария жазып боло. Кореяда жүргөн достор 120 миллион долларга, 100 миң доллар турат ушул тракторлар. Бизде мындай тракторду 100 миңге билбейм кимдер алат. Фирмалар эле албаса, башка адамдар алыш кыйын го дейм. Мына машинадагы уже не болду, тыгылдыңбы? Батып калсын, болду. Азында тартып коет, чекеге коюп алып жүктөйсүң, мындай болуп жүктөлөт. Достор, мына пияздарды чоң болгонун карасаңар, аябай чоң пияздар. 1 килограмм, bir кабы 23 килограмм, 25 килограмм чыгат. Портер. Ал болса, түп жүрөт балдар нарықтағы Bongo'ну. Қарала. Қошпайлы қойғыла. Балон айланбайды. Сүріліп қалған. Задний мостқа шейін тиіп қалды. Болды, нормально, үшірге шейін. Тесті, йо. Жоқ. Жүктейді мынал жерден, да, жүктеп тұр, анан кейін. Мынал жерден жүктейсіңер да тұр, ау? Дани. Мынал жерден жүктейлі ала өрбейсің бі? Жүктейлі ала өрді мынал жерден, кейін дағы тарт шығар оласына болбасыч. Тесті, йо. Игома теңізі, йоға, Bongo. Замир, сен тарт әмі. Шу жерден ле алдын жетші. Асырайыз. Көпшісі olsa шомен ташиыз. Онда чекеде bir машина кирişten коркуп эле жүрөт сыртта. Булар тыгылып атса мен кайка барам деп элечи. Мына достор, ушундай. Дагы кызыктуу жерлерин тартып турам. Мына. Бул Bongo'га очурт келди. Bongo'nун 1 тонна 200 Bongo'ну тартып атабыз. Аркан кошпойло кой. Коштан отуруп кел. Рулуңду түз. Мына достор, мына ал жак ылай болгондо байланыштуу машиналарды сыртка алып чыгып алып, трактордун ковшасына мына салып алып, 30-дан 40-тан мында таштап атасың ал жака. Мына көрдүңөр? Азыр мына ал жакта жүктөлгөн машиналар. Мына ал жакта турат, мында да турат. Мына ал жакта ылдыйрактан көргөзөйүн. Ылдыйда дагы машина жүктөлүп турат. Ылдыйда. Мына аз калды. Алдыда bir машина бар, бош машина. Ошону жүктөсөк, алдыда турган Bongo турат. Азыр Bongo 1 тонна 200 жүктөп атабыз. Алдыда 1 тонналык Bongo турат. Андан кийин мына портер жүктөйбүз. Дагы жүктөп атабыз. Мындай алып жүктөлдү. Ылдый жакта да bir машина турат, көрүнөт атат. Сиздерге 6 машина жүктөйбүз да чыгып кетебиз. Ушундай достор, күн жааганына байланыштуу. Мындай аябай ылай. Бул трактор зебер экен. Трактор жүк түсүгү менен алып чыгып, тартып алып чыгып коёт. Мына достор, мына ак Bongo. Акыркы Bongo калды, шуну жүктөп атабыз. Бул Bongo 1 тонна 200 жүктөдүк. Үстүнө жипти тарттык. Бул меники жүктөлдү. Аркы жүктөлдү. Мунун арагында да турат. Мына машина жүктөлгөн. Трактор менен ташып жүктөп атабыз. Поля
почти калбай эле калды, бир аз эле өдө жагында калды. Азыр буюрса жол тартабыз. Кайсы жерге барып кандай чүрүштү дагы видеонун калган чачын көрөсүңөр. Биздин каналдан алыспастан биз менен бирге болуп туруңуздар. Кореяда кандай иштерди кылса болот деген суроолорго бир аз да болсо жооп. Эми мындан башка да иштер толтура. Болгону менен силерге ушул пияз ташымайды сиздерге бир аз болсо да көрсөтүүнү тура көрдүм. Антан биз менен болуңуздар. Мына достор, жүктөө бүттүк. Мына буюрса алдындагы бир машина. Андан кийин мына экинчи машина, үчүнчү бонго 1 тонна 200, төртүнчү дагы портер, андан дагы бонго. Андан кийин дагы бир портер. Көрүп атасыңар. Мына буюрса жолго чыктык. Жакын эле 30 км жолдор тегиз, акырын жүрөбүз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Азыр кайсы жерге барып жүргөндү дагы тартып көргөзөм. Ушундай достор. Мына буюрса жолго чыктык. Кетип баратабыз. Алдыда мен, калган машиналар аркада. Ушта достор, мен камераны кармап узакка чейин тарта албайм, себебинде өзүңөр билесиңер. Алдыны карап кетиш керек. Ошондуктан калганын видеону жана складка барып чүрүп аткан учурдагын тартып көргөзөм буюрса. Достор, жолдору түз да мындай. Көрдүңөр, эч кандай машиналар кыйналбайт эле. Негизи болгон ошо полиядан алып чыгып жүктөп алдык. Баары жакшы. Жолдору тегиз. Сымылдап кетип баратабыз. 약 600m 앞. Мына достор, буюрса жетип келдик складка. Складка келдик. Мына жүктөгөн боюнча тегиз жолдо жакшы эле келиптир. Эң азыраак ушул портер жүктөгөн. Калганы баары бир аз көбүрөөктөн жүктөшкөн. Нафсиге жараша. Мага карагандар болсо шалынын пакалдары ушинтип ороп коюшат. Мына алып турган яшиктерге жаят экенбиз да биз. Мына шалынын көчөттөрүн ташып атып. Мына алып турган яшиктерге азыр жаябыз. Мына достор, буюрса складка келдик. Мына палеттери, ушундай темирден палеттер. Палеттерге мындай кылып жаябыз, көрдүңөр. Ал жакта жыйылып турбайбы? Ушулардын бардыгын жыйып, мындай алып киришет. Складтарга алып кирип коюшат. Апро, арасы. Мындай складтардын ичине алып киришет. Азыр биз бир аз алдыраак айдайлы. Ушундай достор. 28 км экен. Жарым саат жол жүрдүк, акырын 60 менен 70 менен жүрүп аттык. Акырын жүрүп келдик. Ушундай достор. Мында мисалы биз шүрөйлү дагы жиптерге байлап шүрөбүз аны. Экинчи машиналар кирип келет. Мына достор, антип палеттерге чүрүп жыйдык. Мына 1 тонналык будовый менен чүрүп атат. Анда кылып биз чүрүп жыйдык. 6 машина менен 1400 штук алып келиптирбиз. 6 машина менен 1400 штук алып келдик. Мына жерге жыйдык. Азыр биздин машиналарыбызды сыртка алып чыгып койдук. Азыр эсептештим. Эми мына кетип баратабыз буюрса. Кимде-ким биздин каналды биринчи жолу көрүп жаткан болсо, анда подписаться деген кнопканы басып бизге кошула кетишти унутпаңыздар. Кызыктуу видеолорду киргизип турабыз буюрса. Жана ошондой эле биздин Instagram баракчага да кошула кетишти унутпаңыздар. Мына биздин машиналар турат ал жакта. Ушундай достор. Мына ал жакта дагы склад бар экен. Бул складка дагы
Эки башкасы кылат экен. Мындай алып келип бул жака дагы бөлөк адамдар жыйып атат. Мындай. Достор, мына биздин машиналар турат. Жолда өзүнө кезде бул жерде жанында мал дагы карайт экен. Селос чыттан атат го, селос илгери. Илгери союз малындагыдай селос чыттан атат. Мына 3 машина турат, 3 машина алдыга кетти. Ушундай достор.